Assalamu alaikum, Каламжай медианын көрмандары, катталуучуларыбыз. Мен азыр ушул жерде турган себебим артымдагы бүт дүмбүлдөр сатылат экен десем ишенбестериң бар тамаша. Биз Каламжай шаарынын четиде турабыз. Бул жакта 20 сотых жери менен дап-даяр чекчейген бүткөн үй, тыштары бетон болуп, забор болуп тосулган сонун үй сатылат экен. Мен дайым эле сиздерге айтам го, биздин каналга катталыңыздар. Бизде жалаң гана пайдалуу, позитивдүү, жалаң өзүбүздүн элге керектүү жардамаларды чыгарып турабыз депчи. Бизде жанагындай бир жерди күйгүзүп кетти, бир жерде авария болду, бирөөнү союп кетти, алып кетти, мынтип кетти дегенден таптакыр алыспыз биз андайдан. Ошондуктан бизге каттала бериңиздер. Кыска жарнамабыздан кийин азыр үйдүн ичинде бүт бардыгын көргөзүп, баасы канча, эмне көчөттөр бар, канча түп теректери бар, теректери чындыгында аябай көп экенчи. Чотчу кылып көргөзүп кетебиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз анда баштадык. Бисмиллахиррахманиррахим деп, мына караңыздар. Биз Каламжайдын жанындагы Күлгөн деген айылдабыз. Караңыздар. Ушул жактан келесиздер. Шаар тараптан ошондой эле суудун башы. Сууду сиздерге көргөзүп коём. Бул суу 24 саат токтобой агат экен. Андан кийин мына босогосун көрүп көрүнөт дегенде 4,5 катар болуп, бетондуу болуп тосулган. Мына караңыздар, үй чек-чейип турат, какайыпчы. Кеттик, анда эмес ичине киребиз. Үйдүн шипырларды астын караңыздар, мына ноолор коюлган. Эң жакшы жерин айтып кетейин, бул үйдүн ээси өзү уста экен. Колу гүл уста. Ушундай шипырларды кагып, шпаклевкаларды кылып, бетондорду кылып, өзү курган экен, мына караңыздар. Когда адам өзүнө курган, ушунчалык жүрөгү менен берилип, душа менен курат го. Бирөөдү үйүнө эле ошондой курса керек деген ойдобуз. Бетондагы 1,20 болуп куюлган экен, бийик болупчу. Астына баягы подушкалары куюлган, баягы эң биринчи фундаментиң жакшы болсун дейт го. Үй жөнүндө айтып кетейин, кичине комментарий берипчи. Азыр шашпай туруңуздар, анан баасын айтамын. Бул жагы болсо 13, бул жагы болсо 11 экен. Ошолор кирпич урулганга жетпей турупчу. Андан кийин мындай такта терезелер коюлган экен, өзү ушуга жетпейт өзүчү. Анан мына жагына дагы мына жерде бетон экен, баягындай эме деп коет, унутуп калдым, мында куят го. Ушундай куюлуптур. Баасы, так, туугандар, 7 миллион сом кеми бар экен. Баасычы. Эми кимдир бирөөгө кымбат болушу мүмкүн, кимдир бирөөгө түшүнүктүү эле баа болушу мүмкүн. Бирок караңыздар, азыр мына көк талаанын аркы жолдун боюнда какырап жаткан жерлер дагы 20 сотик жер. Билебиз да, биз тартып жүрөбүз. 2 миллион, 2,5 миллион ушундай деп атат, караңыздар. А бул болсо шаардын четинде, почти шаарга жакын, шаарга кошулуп кетет. Андан кийин 20 сотик жер, айланасында мына үйлөр бар. Мына бул жагында көргөзүп кетейин. Эгер кимге насип кылган болсо, мынтип коңушу болсо, ушул адамдар менен мынтип бедилерди өстүрөсүздөр. Бул жака бачка кип коюптур, бонуска берет, жакшы сүйлөшүп келсеңиздер, кимге насип кылган болсо, ол жактарда отундар турат. Мына бул жагыны бетон ушул жерге дейин кеп тосуптур. Бул жагы бир планда башка нерсе курулуш керек окшойт деп ойлойм да. Мында навес павес бирдемелер ажы. Дагы бирдеме болобу билбейм. В общем, айланасы бул жагы ушундай болуп бетон куюлуптур. Караңыздар. Андан кийин жүрүңүздөр, биринчи үйдү көргөзүп кетейин. Мына үйдү караңыздар. Чек жейип, сонун болуп, жакшы болуп түшкөн. Биздин Орозбеков айылында дагы ушундай мурдараак баягы ата бабабыз эски вариантта салат го. Мындай мераптары менен ошондой болуп салган үй. 6 миллион деп турат да, караңыздар. 20 сотик ушундай, 20 сотик жер менен. Жок, ал 24 сотик экенчи. Болгон 4 сотикке чоң. Бул жер Каламжай болуп атпайбы? Ошондуктан бул жерде 7 миллион кеми бар. Ал сүйлөшүү ушул баа жакшы эле депчи. Документтери бүт бардыгы жайында, кызыл китептери бар. Эмне үчүн ушундай жерде жашабай сатып атат экен десеңиздер,
Кыжалат болбоңуздар, бул жерде жакшы барды. Кошуну колоң жакшы, өтө сонун болгону. Ээси шаарда жашагысы кептир. Бишкекке кетет экен, ушул жагын айтып кетели. Бисмиллахиррахманиррахим деп мына көргөзүп кетейин эми. İçine мына караңыздар. Потолоктордагы бийик болуп эч кандай мындай бир ашыкча шалам-малам бирдемелерди кылбастан скромный кылып мына үйдүн ээси өзү уста экен дагы өзү ушундай шпаклевка кылып чыгыптыр. Болгону капрамонда кичине полдору ушулары калган да. Эшиктер да бар, окшош эшиктер коюлган. 1, 2, 3, 4, 5 бөлмөлүү мына. Бул жагына киребиз. Бисмиллахиррахманиррахим деп мына потолоктор баардыгы окшош. Терезелер сонун болуп коюлган. Мындай эмелер да коюлган. Мураны таштар сыяктуу. Анан компот дагы даяр экен. Как раз азыр бул компотту ачып ичебиз бирөөсүн. Ата келик мына. Оюнчук машиналарга жакыныраак мында. Бул бөлмөнү көргөзүп кетели. Мына бөлмөлөрү дагы сонун мынакей кичинекей чоң болуп. Бул конок тосуучу бөлмө. Бул жагы экен. Муну ачып көргөзө албайбыз. Себеби ичте төшөк бардык буюмдарын дүньөсүн ушул жерге коюп коюптур. Мына видеонун ичинде муну көргөзүп кетейин. Жок турат. Көрө алдыңыздарбы? Ушундай экен бул үй дагычы. Кыскасы бардык бөлмөлөр теп-тегиз эле болуп ушундай. Тегиз эле болуп потолоктордо шпаклевка болгон экен. Караңыздар. Сонун төмөнгө телефон номер калтырдык. Баасын айттым. Сабыр азырактар. Сразу чалууга камдана бериңиздер. Кызыгып көрүүчүлөр менин күйөрмандарым жүрүңүздөр, биз сиздер менен огородто бир кыдырып чыгалы. Мына бул жагында үйдүн бул бетинде көргөзүп кетели. Күнгөйдү карап түшкөн. Мына караңыздар. Күн бул жактан чыгат, чыгыш тарап. Бул жака өткөндө дагы күн тийип турат. Мына караңыздар. Эртең буюрса кимгедир насип кылса могу жерге алып келип, навес кылып, почкорлорду багып, бул жагы Баяман базарына жакын. Ошол жакта иш жүргүзүп, бул жакта мектеп, садик бар жакын. Бардыгы жакын, сонун жерде. Суудун башы дегендей. Бул жагын деле көргөзүп келейин эми сиздерге. Басып барганча. Азыр мына Жеңиш айылы, Айырбас айылы, Айырбас дейм да, жок, нар жагы Нөгардан азыр жаңы аталышын билем. Унутуп калдым, комментарийге жаза кетесиздер. Алгы айылдарына жолдун бою дагы жөн эле жаткан жерлер дагы азыр 3 миллион болуп кетет, караңыздар. Акчанын күчү кетип жатат. Мисалы мында үйдү деле алып, мында жерди алып туруп, ушундай кылып үй салганыңызда деле өзү ушул акчалар кетип калат. Строй материалдарды алып олтурупчу. Тем более туруп андай кылып айлантырып тоссоңуздарчы. Баары өзүңүздөр тоспойсуздар да, уста саласыздар да, уста акысы бар дегендей, устаны багат, продуктысы сементтерге кетет, шагалдарга кетет дегендей. Мына суудун башында сиздерге көргөзүп кетейин. Көрдүңүздөрбү? Суудун башы. Сонун болупчу. Ошол эми үйдү көрдүңүздөр. Жерди көрдүңүздөр. Колдон келиши аракет кылдык. Өтө жаман негатив сөздөрдү жазбаңыздар. Мышкымага жетпес асык дептерден болуп, анан айдаганын 5 кыргын ташараттан болуп. Өзүздө жок, анан бирөөнүн ишин көрө албастык кылбастан от души эле мында лайктан басып эле, от души эле мында эме кылып коюңуздарчы. Алган адамга насип кылсын, саткандагы пайда көрсүн, алган адамга да насип кылсын деп коюңуздарчы. Сиздерден эмне кетиптир? Биз деле сүйүнүп калалы, бизди да жакшы көрмөндөр, жакшы комментарийлер калтырды депчи. Ушунчалык аракет кылдык. Мына таштарды дагы, отундарды дагы көргөзүп кеттим го. Бонуска беришим мүмкүн эми, сүйлөшөсүздөр. 7 миллион сом кеми бар. Көрүп болгонуңуздарга чоң рахмат. Ушундай жардамалар боюнча бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин номерлер описанияда болот. Чала бересиздер.